мезгили келгенден тарта лыжа жана коньки тебүү сыяктуу спорттун түрүнө кызыккандар арбын. Борбор калаада мындай спорттун өнүгүшүнө салымын кошуп келе жаткан Локомотив спорт клубу келген кардардын баарына заманга ылайыктуу шарттарды түзүп келет. Муз аянтыбыз болсо 1122 квадратный метр, бул узуну 51, туурасы 22 квадратный метр. Биздин иштей турган маалыбыз бул эртең мененки 10дон күндүз 12ге чейин бизде биякта тренировкалар өтөт. Бул хоккейден, фигурный катаниядан өтөт. Мына быйылгыдай буйруса бизге федерация керлингге ошолордо тренировкасын өткөргөнү биз менен азыр договор түзүп, ушака базасын курду да. 150дөн 180 кишиге чейин ылайыкташкан муз аянты 2012-жылы жаңыланып курулган. Аянтты муз менен тоңдуруп турган атайын техникалар бар. Ошондой эле жаңы келген үйрөнчүктөр үчүн атайын каражаттар берилип, инструкторлор муз тебүүчүгө көзөмөл салып турат. Бул жылы адамдардын келиши жакшы, Кудай буйрса. Конькиге кызыгып атат, потому что бул баягы мурда бизде өтө өнүккөн спорт эмес болчу да, мына азыр өнүгүп, бул спорт аябай жакшы мындай деңгээлде келатат да. Ошо федерация хоккей аябай жакшы өнүктүрүп атат, бизде фигурный катание өнүгүп атат. Андан тышкары баягы шаар тургундары, биздин Кыргыз темир жолунун сотрудниктери да аябай кызыгып атат. Муз аянтчасына кирип муз тебип атышат да. Ар бир жыл сайын Кудай буйруса баягы жакшы жагын өзгөрүүлөр бар да, байкалып атат. Биз анткени өзүбүз дагы баягы мен жетектей катары Локомотивдин мен өзүм дагы эметип турам, баарын карап, анализдеп турам, кандай болуп атат, посещаемость кандай болот, кайсы саат, кайсы маалда киши келип атат. Анын баарын биз изилдеп турабыз да, тактап турабыз өзүбүз үчүн. Бул керек да информация бизге. Шаардын тургундары менен конокторунун башын бириктирген бул жерде ар түрдүү иш-чаралар өткөрүлүп келет. Локомотив спорт комплексинин жетекчилери кайрымдуулук иштерине басым жасап, балдар үйүндөгү өспүрүмдөргө бекер тебүүгө мүмкүнчүлүк беришет. Конькиге туралган баладан тарта дүйнөдө мыкты ийгиликтерди жараткан спортчулар да бул жерден ден соолугун чыңдайт. Ал эми бүгүнкү муз үстүндөгүлөр мектеп жашындагы балдар. Ошо спортивный комплекс Локомотивге постоянно келип турабыз. Эшикте деле футбольный немелер бар, бияктан музду деле аябай жакшы иштеген кишилер деле аябай жакшылар, жакшы кишилер, жакшы мамиле кылып, жумашына 3-4 жолдой келебиз биякка. Спорт комплекс да, бул жакта мондай каток бар, футбольный полялар бар. Жакшы эле. Денис Акжаран, күчтүү мамлекет, андыктан эшик суук дебей, сиз да спорт менен машыгыңыз.